13 bölüm. Дөөт миңбашылар, жүзбашылар, бардык жолбашчылар менен кеңешип турган. Дөөт бүт ысрайылдыктарга мындай деди: эгерде силер ылайык көрсөңөр, эгерде бул биздин Кудай Теңирибиздин эркине туура келсе, бардык жерге, бүткүл Ысрайыл жеринде жашаган биздин калган бир туугандарыбызга, ошондой эле ыйык кызмат кылуучуларга, лебилерге, алардын шаарларына, кыштактарына киши жиберип, аларды бул жерге чакыралы. Кудайыбыздын келишим сандыгын өзүбүзгө көчүрүп келели, анткени Шабулдун тушунда биз ага кайрылган жокпуз. Ошондо жыйналган элдин бардыгы ошондой болсун дешти. Анткени бул иш бардык элге туура көрүндү. Ошентип Дөөт Кудайдын келишим сандыгын Кирият Жеаримден көчүрүш үчүн Мисирдин Шихорунан тартып Хаматтын кире беришине чейин бардык ысрайылдыктарды чогултту. Кудайдын ысымы менен аталган керуптардын үстүндө отурган Кудай Теңирдин келишим сандыгын көчүрүп келиш үчүн Дөөт менен бүткүл Ысрайыл Жүйүт аймагындагы Кирият Жеаримге жөнөдү. Алар Кудайдын келишим сандыгын жапжаңы арабага салып, Абынадаптын үйүнөн алып чыгышты. Уза менен Акия арабаны айдап бара жатышты. Дөөт менен бүт ысрайылдыктар Кудай алдында болгон күчү менен ырырдап, лира тартып, арфа чертип, дап кагып, жез табак кагып, сурнай тартып бара жатышты. Алар Горен Кидондун кырманына жеткенде Уза келишим сандыгын кармап калыш үчүн колун суна койду, анткени өгүздөр келишим сандыгын кыйшайтып жиберишкен эле. Ошондо Теңир Узага каарданды. Келишим сандыгына колун сунганы үчүн аны өлтүрүп салды. Ал ошол жерде Кудай алдында өлдү. Теңир Узаны өлтүргөн үчүн Дөөт абдан кайгырды. Ал жерди Уза өлгөн жер деп атады. Ал жер бүгүнкү күнгө чейин ошондой аталат. Ошол күнү Дөөт Кудайдан коркуп, Кудайдын келишим сандыгын мен өзүмө кантип алып кетем деди. Ошентип Дөөт келишим сандыгын өзүнө Дөөттүн шаарына алып кетпей, аны Гаттык Абед Эдомдун үйүнө бурду. Кудайдын келишим сандыгы Абед Эдомдун үйүндө 3 ай турду. Теңир Абед Эдомдун үй бүлөсүнө анда эмне болсо ошонун бардыгына батасын берди. 14 бөлүм. Тир падышасы Хирам Дөөткө үй куруп бериш үчүн ага элчилер менен кедр жыгачтарын, таш жонуучуларды, жыгач усталарды жөнөттү. Ошондо Дөөт Теңирдин Ысрайылга падыша кылып бекемдегенин, өзүнүн эли Ысрайыл үчүн падышачылыгы жогору көтөрүлгөнүн билди. Ал Иерусалимде дагы бир нече аял алып, дагы уул кыздуу болду. Анын Иерусалимде төрөлгөн уулдарынын аттары мына булар: Шамоя, Шовап, Натан, Сулайман, Джипхар, Элишуа, Элпелет, Нога, Непек, Жапия, Элишама, Белияда жана Элипелет. Пелиштиликтер Дөөттүн бүткүл Ысрайылга падыша болуп майланганын угушканда, түп көтөрүлө Дөөттү өлтүргөнү чыгышты. Дөөт муну укканда алар менен согушкан жөнөдү. Пелиштиликтер Репа уулдарынын өрөөнүнө келип жайланышты. Дөөт Кудайдан: "Пелиштиликтерге каршы барайынбы? Аларды менин колума салып бересиңби?" деп сурады. Теңир ага: "Бар, мен аларды сенин колуңа салып берем" деди. Алар Баал Ператсимге бет алышты. Дөөт аларды ошол жерде талкалады. Ошондо Дөөт: "Кудай менин душмандарымды менин колум менен суу жарып киргендей талкалады" деди. Ошондуктан бул жерди Баал Ператсим деп аташты. Пелиштиликтер ошол жерге өз кудайларын таштай качышты. Дөөт буйрук берип, аларды өрттөтүп салды. Бирок пелиштиликтер кайрадан келип, өрөөнгө жайланышты. Дөөт Кудайдан дагы сурады. Кудай ага мындай деди: "Аларга түз беттеп барба. Аларды айланып өтүп, тыт дарактары тарабынан кир. Тыт дарактардын үстүнөн басып келе жаткандай болгон добушту укканыңда согушка кир, анткени пелиштиликтердин кошуунун талкалаш үчүн Кудай өзү сенин алдыңда чыккан болот." Дөөт Кудай буйругандай кылды. Алар пелиштиликтердин кошуунун Гибондон Гезерге чейин кыйратышты. Ошондо Дөөттүн ысымы бүт жер жүзүнө тарады. Теңир бардык элдерди Дөөттөн корко тургандай кылды. Ыйык элчи Жакыптын каты. 1 бөлүм. Кудайдын жана Теңир Иса Машаяктын кулу Жакыптан, Ысрайыл элинин тарап кеткен 12 уруусуна салам. Бир туугандарым, башыңарга келген ар кандай сыноолорду зор кубаныч менен кабыл алгыла. Анткени сыналган ишенимиңер чыдамкайлыкты жаратаарын билесиңер. Бардык жагынан жеткилең, эч кемчиликсиз болушуңар үчүн чыдамкайчылык, жеткилең аракетке ээ болушу керек. Кимиңерге акылмандык жетишпей жатса, баарына бир ишендик менен жемелебестен берген Кудайдан сурасын, ага берилет. Бирок эч шектенбестен ишеним менен сурасын. Анткени шектенген адам шамал айдаган деңиз толкунуна окшош. Мындай адам Теңирден бир нерсе алам деп ойлой койсун. Эки ойлуу адам өзүнүн бардык жолдорунда туруксуз. Басынтылган бир тууган өзүнүн бийиктиги менен сыймыктансын. Ал эми бай бир тууган өзүнүн басынтылгандыгы менен сыймыктансын, анткени ал чөптүн гүлүнө окшоп тез эле соолуп калат.
Күн чыгып аптап болуп турганда чөп куурап, гүлү күбүлүп чүп, кооздугу кетет. Ошол сыяктуу эле бай адам да өзүнүн жолдорунда куурайт. Сыноолорду башынан өткөрүп жаткан адам бактылуу, анткени сыноодон өткөндөн кийин ал адам Теңир өзүн сүйгөндөргө убада кылган өмүр таажысын алат. Азгырылып жатканда эч ким Кудай мени азгырып жатат деп айтпасын. Анткени Кудай жамандыкка азгырылбайт жана эч кимди азгырбайт. Тескерисинче, ар ким өзүнүн кумарына берилип, алданып азгырылат. Кумар түйүлүп, күнөө туулат. Ал эми кылынган күнөө өлүмгө дуушар кылат. Сүйүктүү бир туугандарым, алданбагыла. Ар кандай жакшы нерсе, ар кандай жеткилең белек жогорудан, жарыктын атасынан келет. Анда эч кандай өзгөрүлүү жок, өзгөрүлүүнүн көлөкөсү да жок. Жараткандардын ичинен биринчилери болуубуз үчүн ал бизди өз каалоосу боюнча чындык сөзү аркылуу жаратты. Сүйүктүү бир туугандарым, ар бир адам укканга даяр болсун, ойлонуп сүйлөсүн, ачуу калтырбасын. Анткени ачууланган адам Кудайга жаккан ишти жасабайт. Ошондуктан ар кандай ыпластыкты жана калган жаман адаттарыңарды таштап, жүрөгүңөргө себилип жаткан, жаныңарды куткара ала турган сөздү момундук менен кабыл алгыла. Сөздү угуучулар гана болуп, өзүңөрдү алдабастан сөздү аткаруучулар болгула. Сөздү угуп, бирок аткарбаган адамды күзгүгө каранып, ары басаары менен өзүнүн кандай экенин унутуп койгон адамга окшоштурса болот. Жеткилең мыйзамга, эркиндиктин мыйзамына дитин коюп, ошол мыйзам боюнча жашаган адам унутчаак угуучу эмес, аткаруучу болуп, өз иш аракетинен бакыт табат. Ким өзүн такыбаа эсептесе, бирок тилин тартпаса, анда ал өзүн өзү алдап жатат. Анын такыбаалыгы курулай такыбаалык. Кудай атанын алдындагы таза жана кемчиликсиз такыбаалык бул жетим жесирлерге кам көрүү жана өзүн бул дүйнөдө таза сактоо. 8 бөлүм. Кудай Теңир мага мындай көрүнүш көрсөттү. Мен бир себет бышкан жемишти көрдүм. Ал менден: "Амос, сен эмнени көрүп турасың?" деп сурады. Мен бир себет бышкан жемишти дедим. Ошондо Теңир мага мындай деди: "Менин элим Исраилдин акыры келди. Мындан ары аны кечирбейм. Ошол күнү падыша сарайындагы ырлар ыйык айланат", дейт Кудай Теңир. "Өлүктөр көп болот. Ар кайсы жерде аларды үн сөзсүз ыргытышат. Кембагалдарды жеп жуткусу келгендер, жакырларды өлтүргүсү келгендер, жаңырган ай майрамы өтсө, биз нан сата алабыз. Ишемби күнү өтсө, биз кампаларды ачабыз, эйфанын көлөмүн азайтабыз, шекелдин баасын көтөрөбүз. Туура эмес таразылар менен алдайбыз. Кедейлерди күмүшкө, кембагалдарды бир жуп бут кийимге сатып алабыз. Ал эми дандын калбырдан өтпөй калганын сатабыз" дегендер. Муну уккула. Теңир Жакыптын даңкы менен ант берди. Чындыгында алардын бул иштеринин эч бирин түбөлүккө унутпайм. Мына ушундан жер солкулдабас бекен, анын үстүндө жашаган ар бир адам ыйлабас бекен. Жер бүт бойдон дарыядай ташкындайт. Ал Мисир дарыясына окшоп, бирде көтөрүлүп, бирде төмөн түшөт. Ошол күнү мындай болот, дейт Кудай Теңир. Чак түштө күндү батырам, күндүз жерди караңгылатам. Майрамдарыңарды кайгыга, ырларыңардын баардыгын ыйык айлантам. Баарыңарга зумбал кийгизип, чачыңарды кырам. Өлкөдө жалгыз уулун жоктоп ыйлагандагыдай ый көтөрөм. Анын аягы кайгылуу күн сыяктуу болот. Мына күндөр келе жатат, дейт Теңир. Ошол күндөрү мен жер үстүнө ачарчылык жиберем. Ал нанга болгон ачарчылык эмес, сууга болгон суусоо эмес. Теңирдин сөздөрүн угууга болгон суусоону жиберем. Ошондо Теңирдин сөзүн издеп, деңизден деңизге теңселип басышат, түндүктөн чыгышка сандалышат, бирок аны табышпайт. Ошол күнү ошол суусоодон сулуу кыздар менен жигиттер соолушат. Алар Самариянын күнөөсү менен: "Дан, сенин кудайың тирүү, Беершебага барчу жол тирүү" деп ант беришет. Алар кулашат, ошол бойдон турушпайт. 3 бөлүм. Рим падышасы Тиберийдин падышачылыгынын 15 жылы эле. Жүйүт аймагында Понтий Пилат, Галилеяда Ирод Антипас, Итурея жана Трахонит аймактарына Иродтун бир тууганы Филипп, Абилинеяда Лусаний акимчилик кылып, анасы менен Каяпа башкы ыйык кызмат кылуучу болуп турганда, ээн талаада Захариянын уулу Жаканга Кудайдан сөз айтылды. Ошондон кийин Жакан Иордан дарыясынын боюндагы бүт аймактарды кыдырып, адамдардын күнөөлөрүнүн кечирилиши үчүн тобо кылуу, чөмүлдүрүүсүн жар сала баштады. Бул жөнүндө Ишая пайгамбардын китебинде мындай деп жазылган: "Теңирге жол даярдагыла, ал үчүн жолду түздөгүлө" деп ээн талаада жар салган адамдын үнү угулат. Ойдуңдун баары толтурулсун, тоолор менен дөңдөрдүн баары текшиленсин, ийри буйру жерлер түздөлсүн, өңгүл дөңгүл жолдор тегизделсин. Ошондо ар бир адам Кудайдын куткаруусун көрөт.
Жакан сууга чөмүлдүрүлүү үчүн келген элге жылаан тукумдары келечек каардан качып кутулууну силерге ким үйрөттү? Тоба кылганыңарды иштериңер аркылуу көрсөткүлө. Биздин атабыз Ыбрайым деп ойлобой эле койгула. Анткени силерге айтып коеюн, Кудай Ыбрайымга ушул таштардан да балдарды жаратып бере алат. Балта дарактардын тамырынын жанына коюлган. Демек жакшы жемиш бербеген ар бир дарак кыйылып, отко ыргытылат деди. Ошондо эл Жакандан: "Анда эмне кылышыбыз керек?" деп сурады. Ал элге: "Кимдин эки кийими бар болсо, бирин кийими жокко берсин. Кимдин тамак ашы болсо, ал да ушундай кылсын" деп жооп берди. Салык жыйноочулар да сууга чөмүлдүрүлүү үчүн келип, андан: "Устат, биз эмне кылышыбыз керек?" деп сурашты. Жакан аларга: "Силерге белгиленгенден ашык талап кылбагыла" деп жооп берди. Аскерлер да андан: "Биз эмне кылышыбыз керек?" деп сурашты. Ошондо Жакан аларга: "Эч кимге кысым көрсөтпөгүлө, бирөөгө жалаа жаппагыла, өзүңөрдүн маянаңарга ыраазы болгула" деп жооп берди. Куткаруучуну күтүп жүргөн эл Жакан жөнүндө бул машаяк эмеспи деп ойлошту. Жакан элдин бардыгына мындай деп жооп берди: "Мен силерди сууга чөмүлдүрөм, бирок менден күчтүү келет. Мен анын бут кийиминин боосун чечүүгө да татыксызмын. Ал силерди ыйык рухка жана отко чөмүлдүрөт. Анын күрөгү өз колунда. Ал өзүнүн кырманын тазалап, буудайды кампасына жыйнайт. Ал эми саманды өчпөс отко салат." Жакан элге дагы көп нерселер жөнүндө насаат айтып, жакшы кабарды жарыялап жүрдү. Ал башкаруучу Иратты ашкере кылды. Анткени Ират өзүнүн бир тууганынын аялы Иродияны алып, дагы көптөгөн жаман иштерди жасаган эле. Анысы аз келгенсип ал Жаканды түрмөгө каматып койду. Бардык эл сууга чөмүлдүрүлүп жатканда Иса да чөмүлдүрүлдү. Ал сыйынып жатканда асман ачылып, ыйык рух дене түрүндө көгүчкөн сыяктуу анын үстүнө түштү. Анан асмандан: "Сен менин сүйүктүү уулумсуң, мен сага ыраазымын" деген үн угулду. Иса өзүнүн кызматын баштаганда 30 жаштын тегерегинде эле. Адамдардын ою боюнча ал Жусуптун, Элинин, Мататтын, Лебинин, Мелхинин, Жанайдын, Жусуптун, Мататиянын, Амостун, Накумдун, Эслинин, Нагайдын, Мааттын, Мататиянын, Шемейдин, Жусуптун, Жүйүттүн, Жаханандын, Ресанын, Зоробабылдын, Шалтиелдин, Неринин, Мелхинин, Адынын, Косамдын, Элмадамдын, Эрдин, Жосенин, Элезердин, Жоремдин, Мататтын, Лебинин, Шымыондун, Жүйүттүн, Жусуптун, Жонамдын, Элиакимдин, Мелеянын, Менанын, Мататанын, Натандын, Дөөттүн, Жишайдын, Обейттин, Бууздун, Салмондун, Нахшондун, Аминадаптын, Рамдын, Хесрондун, Перестин, Жүйүттүн, Жакыптын, Исхактын, Ибрайымдын, Терахтын, Нахордун, Серуктун, Реюнун, Пелектин, Эйбердин, Шелахтын, Кайнандын, Арпакшаттын, Шемдин, Нухтун, Лемектин, Матушалдын, Энохтун, Жареттин, Малалелдин, Кайнандын, Эноштун, Шеттин, Адамдын, Кудайдын уулу.